Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу сахабаларынан болгон Умарул Фарук, Умар радиаллаху таала анху үммөттө даража жагынан, адилеттүүлүк жагынан пайгамбардан кийинки экинчи орунда турган сахаба. Бул Азирети Умар ушунчалык ыйманы менен жогорку даражага жеткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Азирети Умардын кулк мүнөзүн баалап, адеп аклагын баалап, мен пайгамбарлардын акыркысымын дейт. Мен Мухаммад акыркы пайгамбармын. Менден кийин пайгамбар келбейт. Эгер менден кийин пайгамбар келгенде ал Азирети Умар болмок дейт. Анткени Умардын адеп аклак кулк мүнөзү пайгамбарлардын кулк мүнөзүндөй дейт. Ушунчалык улуу сахаба болгон Азирети Умар. Мына ушул Азирети Умардан баласы Абдулла сурайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "О Умар, мени үй бүлөмдөн бала чагаңдан артык көрөсүнбү?" десе, "Артык көрөм я Расулалла" дейт. "Өзүңдөнчү о Умар" десе, Азирети Умар жаңы мусулман болгон. "Жок я Расулалла" дейт. "Өзүмдөн артык көрө албайт экем" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Эй Умар, анда ыйманым толук эмес экен" дейт. Азирети Умар бир аз ойлонгондон кийин: "Я Расулалла, жаным, атам, апам сага курман болсун. Өзүмдөн дагы сени артык көрөм" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Ал-ана я Умар, о Умар, мана эми ыйманым толук болду" дейт. Аны окуяга күбө болуп турган Умардын баласы Абдулла айтат: "О атаке, эмне үчүн жана эле сени өзүм жанымдан артык көрбөйм дедиң эле? Эми өзүмдүн жанымдан да артык көрөм сени я Расулалла деп атасың. Эмне себеп болду?" десе, "О балам, эгер пайгамбар келбесе, мен бүгүн пайгамбардан артык көргөн денем тозоктун түбүндө күйүп өлмөк" дейт. "Мен өзүм жей турган нерсени Кудай деп сыйынып, курсагым ачканда жеп койгон, ушунчалык адашкан тозоктун төрүндө бара турган Умар элем. Пайгамбар келип ыйман тарбиясын бергендиги үчүн бүгүн мусулман болуп отурам" дейт. Азирети Умар ушунчалык деңгээлде пайгамбарды сүйүп, ыйманга келип, ла илаха иллалла дегенден кийин өзгөргөндүгүнүн айынан Умарул Адил, адилеттүү Умар, Умарул Фарук, адал арамды бөлгөн, адал арамды ажыратып койгон сахаба деп айтылат. Дагы бир кличкасы бул сахабанын Мулхимул умма, үммөттүн мулхими деп айтылат. Жараткан Аллах Таала акыйкатты көкүрөгүнө салып койгон сахаба. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Жебреил периште аят алып келгенге чейин Азирети Умар жар салып коет эле. Азыр Жебреил моундай аят менен келет деп. Пайгамбарга кабар келердиге чейин Азирети Умар айтып коет эле. Азыр Жебреил арак тууралуу же зына тууралуу пайгамбарга аят алып келет деп. Пайгамбарга келгенге чейин Азирети Умардын көкүрөгүнө Аллах Таала салып коет эле. Ушунчалык деңгээлге жеткен сахаба. Бирок бул Умар кандай эле? Бул ушундай төп-түз жакшы адам беле. Бүгүн кээде Умардын тарыхын айтсам, башка аксам, кээ бириңиздер артта отуруп өзүңүздөрчө ойлонушуңуздар мүмкүн. Кана эми Умардай болуп калсам, аттиң-ай, менин кылбаганым жок да, не деген күнөөлөрдү кылдым? Мен бузуку кояандай боло албайм дешиңиз мүмкүн. Бирок Умардын тарыхына көңүл бура турган болсок, Умардын исламга чейинки өмүр баянына назар сала турган болсок, меккеликтер балдарын Умар келатат деп коркутат эле. Ушунчалык каардуу, коркунучтуу маселенин барын кылыч менен чечкен, кылычын кынынан чыгарганда бирөөдүн башын албастан кайра салган эмес. Өзүнчө бүгүнкү күндө биздин тил менен айтканда вор закон дейбизби, смотрящий дейбизби, черный дейбизби, белый дейбизби, мына ошол Меккенин атаманы болгон, күзүрү болгон. Кылычын чыгарганда бирөөдүн башын алмайынча кайтып салган эмес. Жаңы дин башталып, Меккеден кээ бир ыймандуулар качып бараткан учурда чал кемпир эшекке жүгүн артып жөнөп атат. Кемпир эшекти кармап турат, күйөөсү алып чыгып жүктөрүн жүктөп атат. Күйөөсү үйүнө кирип келсе, бир адам келип аялына сүйлөп өтүп кетет. Чал чыгып туруп, "Ким анау, эмне деп сүйлөдү?" десе, "Бул анау Хаттабтын баласы Умар" дейт. Умар мусулман боло элек аны. "Эмне деди?" десе, "Каяга баратасыңар?" дедилер. "Ушу силер бизге тынчтык бербеген айынан динди сакташ үчүн көчүп баратабыз" дедим дейт. Алла жардам берсин деп кетти дейт. Ушул Умар дагы мусулман болот окшойт, сылык сүйлөп каптыр дейт. Десе жанагы аксакал, "О кемпир" дейт, "Мына сен кармап турган менин эшегим мусулман болсо болот" дейт. "Бул Хаттабтын жиндиси мусулман болбойт" дейт. Ушунчалык деңгээлде адепсиз башка болгон, бирок качан өзгөрдү? Сизге окшоп 20 жыл мешитке каттагандан кийинби? 15 жыл даватка чыккандан кийинби? Бир жолу ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах дегенден кийин 180 градуска өзгөрдү.
Radiyallahu anhum ve radu anh. Allah alardan razı oldu. Alar da Kudaydan razı oluştu. Bir iman keltirgen menen mana oşonçol dengелге жетти. Hazreti Umar oşonçol kut münözü naçar japayı adam menin eşegim musulman bolsa bolat Umar bolboyt degençalik dengелдеги kut münözü naçar adam turalı paygambar emne deyt? La ilahe illallah degenden keyin menden keyin paygambar jok deyt. Paygambarlık büttü deyt. Paygambarların kulk münözü bul tandalıngan kulk münöz. Jaratkan Allah Taala tarabından tarbiyalangan kulk münöz adep ahlak. Paygambar Hazreti Umar turalı aytat. Menden keyin paygambar kelse al Umar bolmok deyt. Al sahabalar urmatlı cemaat la ilahe illallah degenden keyin iymandın, musulmançılıktın, namazdın, sakaldın, dopunun kadırın bilgen. Bir jolu la ilahe illallah degenden keyin özgörgön. Cuma namazga kelip koyup, namazga kelip koyup jana abetke çeyin imam, abetten keyin imam bolgon emes alar. Alar bir jolu la ilahe illallah degenden keyin ömürün dinge İslamga arnagan.